Башкы прокуратура электр станциялары ишканасына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу бүгүн аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта 2016 жылы ишкана Күрпсай кесин жабдыктарын оңдоп жаңылоого сынак жарыялаганы, анын натыйжасында мамлекетке 1.775.000 сомдук зыян келтирген чечим кабыл алынганы айтылат. Бул үчүн электр станцияларынын жетекчисинин ошол кездеги биринчи орун басары Бердибек Боркоев шектелүүдө. Кылмыш кодексинин ачык соода саттык аукцион же тендер өткөрүүнүн тартибин бузуу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы беренелеринин негизинде козголду. Эске салсак, Бердибек Боркоев буга чейин Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбооруна байланыштуу камалган. Ага жана дагы бир нече кызматкерге карата шалаактылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Экономика министрлиги билдиргендей, Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү эки келишимге кол коюшту. Анын алкагында Бейжин Бишкекке 450 миллион юань, 70 миллиондон ашык доллар кайтарымсыз грант бермей болду. Анын 350 миллион юанына Бишкек шаарындагы жолдор оңдолот. Ал эми Кумдөбө, Мынакелди жана Бурана шаарчаларындагы археологиялык иштер үчүн 100 миллион юань сарпталат. Мекеме Бишкектеги жолдор 3 фаза менен оңдолоорун, азыр биринчи баскычтагы жумуштар жүрүп жатканын маалымдады. Дүйнөнүн сулуу айымы 2018 намынын ээси Сания Шакирова каза тапкан жол кырсыгы боюнча жол коопсуздугун жана транспорт каражаттарын пайдалануу эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Белгилей кетсек, кырсык 2-июнь күнү Ысык Көл облусунун Чоктал айылында болгон. Анда Сания Шакирова түшкөн таксинин айдоочусу автоунааны башкара албай, жол четиндеги мүрзөнүн дубалын сүзгөн. Жыйынтыгында дүйнөнүн сулуу айымы 2018 намынын ээси Сания Шакирова каза таап, айдоочуну кошкондо 2 адам жараат алган. Ал эми маркумдун артында 3 баласы калды.